Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрүк каналы. Бул чыгарылышта 9 май турнири качан өтөт? Айыл өкмөттөр арасында өтө турган биринчи республикалык мелдеш качан болот? Жана кыргыз улакчылары Алтайга качан барат айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп лайк коюуну унутпаңыздар. Көк Бөрү Федерациясы расмий маалымдайт. 9 май улуу жеңиш күнүнө арналган Көк Бөрү боюнча республикалык турнир Чолпон Ата шаарындагы ат майданында өтөт. Федерация командаларды Чолпон Атадан ат сарайларды алдын ала камдап алууга чакырат. Оюндардын башталыш күнү тууралуу жакынкы убакытта кошумча маалымат берилет. Учурда кээ бир командалар турнирге даярдыгын баштады. Биринчи жолу жогорку лигада ойной турган Намыс командасы биринчи машкуусун 16 апрелде Арашан айылында өткөрөт. Команданы колдойм дегендердин бардыгын ошол машкууга чакырат. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Кененирээк маалыматты Нарын Көк Бөрү Федерациясынын жана Намыс клубунун Instagram баракчасынан алсаңыздар болот. Көк Бөрү Федерациясынын президенти Рамис Жунусайдиев айылдар ортосундагы республикалык турнир жана Алтайдагы достук оюн тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, биз ошол алгачкы ирет ушул райондор ортосунда чемпионаттарды өткөрдүк. 40 райондон ашуун жана шаарлардын ортосунда биринчилик болуп өттү. Бул турнир өзүн өзү мындай айтканда актады. Жакшы турнир, жакшы форматта өттү. Бул жалпы Кыргызстан боюнча мындай айтканда январь-февраль айында болуп өттү. Бул райондор ортосунда турнирдин максаты, мисалы, биз область жетекчилерин иштеттик десек болот да. Биз жаңы форматта дагы турнирлерибиз бар. Бул күзүндө боло турган жаштар чемпионаты, андан тышкары октябрь, ноябрь айында Кыргызстан боюнча айыл өкмөттөр ортосунда биринчиликти аныктайбыз. Аймактарды өнүктүрүү десек жаңылбайбыз. Анан райондордун жетекчисин иштетебиз. Областтардын жетекчилери иштейт жана ошол жалпы бул Көк Бөрү Федерациясына чоң мындай түрткү болот да, өнүгүшүнө. Биздин бүгүнкү күндө Кыргызстанда 400дөн ашык айыл өкмөтүбүз бар. Албетте биздин ошол 400дөн ашык командаларыбыздын ортосунда биринчилик болот да. Биз ошол биринчиликти декабрь айынын башында Кудай буйрса Бишкектен өткөрөбүз. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Кудай буйрса биздин ошо 9 май турнирибиз Ысык Көл областында өтөт. Андан тышкары ошол май айында биздин дагы эл аралык турнирибиз бар. Бул Россия Федерациясында алгачкы жолу Россия чемпионаты өтүп атат. Бул Алтай жергесинде 4 майдан 11 майга чейин чоң турнир өтөт. Биздин Кудай буйрса Кыргызстан курама командасы ал жака дагы барып катышууга азыр даярдыктарды көрүп жатабыз. Биздин балдар ошо 9 май турнирин аяктап бүтөөрү менен 9 түнү буйрса Алтайга учуп кетишет. Ал жактан болсо достук оюну болот. Россия Федерациясында эң биринчи жолу чемпионат өтүп атат. Биз ошол жака барып өзүбүздүн оюнчуларды көрсөтүп, ошол Көк Бөрүнү популяризациялаган максатында дагы ошол биздин жакшы белгилүү оюнчуларыбыздын баарын алып барып, калыстарды алып барабыз, машыктыруучулар барат. Кудай буйрса бир чоң делегация менен барып, ал жактан дагы жакшы мындай айтканда жакшы оюн тартууларга биз даярдык көрүп жатабыз.